Жигиттен да жигит бар, азаматы bir başka деген макал şu dökeme jaraştırчу эле. Жаш кезинен бери Кыргыз элинин туусун көтөрө турган вазифаны мойнуна алып, куугунтук кылам деп коркпой, урмат сыйдан айрылып калам деп коркпой, кошомот кылам деп өзүнүн түз жолунан айныбай, өмүрүнүн аягына чейин şu bir улуттун ар намысы үчүн ар бир жасаган ишинде, ар бир айткан сөзүндө чоң атуул экенин, чоң инсан экенин далилдеп кетти. Докем көп кырдуу талант эле. Бир өнөрдү жөндөө аркылай албай жүргөн адамдарыбыз көп. Бирок Докем бир жагынан карасаң кинорежиссер, бир жагынан карасаң прозаны катырган жазуучу, бир жагынан карасаң акын, бир жагынан карасаң көркөм окуунун чоң чебери, бир жагынан карасаң чоң саясатчы, бир жагынан карасаң сөзгө чечен оратор. Айтор Кыргыздын бир чоң уулу катары өзүнөн кийинки урпактарга чоң үлгү таштап кетти. Бүгүнкү жолугушуудан пайдаланып, мен жөн эле келген жокмун. Мына ар бир видеокассетада 180 мүнөттөн фильмдер бар. Мунун ичинде даректүү фильм бар. Мунун ичинде Самара Токтакунова тууралуу фильм концерт бар. Мунун ичинде 54 мүнөттүк Замирбек Үсөнбаевдин концерти бар. Менин Жалал Абадтык жердештерим бул концерттерди сөзсүз чейилмеген сүйүп укшаткы деп ойлойм. Андан тышкарыдагы 1,5 сааттык тилде, иште жана пикирдеги бирлик деген бул түрк атадан тараган кыргыз сояды, кыргыз уруусундагы кыргыздардын дүйнөгө таралып кеткендигинин, кайсы жерде канча кыргыз бар экендиги жөнүндөгү фильмдердин копияларын алып келдим, Султан энем. Сен экөөбүз да бүгүн же болбосо кечээ таанышып аткан жокпуз. Канткен күндө да бир нече жылдан бери калемдеш болуп келатабыз, пикирлеш болуп келатабыз. Анан азырынча эң бу төл башы силерге кошконум, анан мындан кийин дагы өзүмдүн кесиптештеримден, түркиялык жолдошторумдан келген сонун программаларды, журтубуздун көңүлүнө жага турган концерттерди, фильмдерди алып келип берип турууга мен убада беремин. Мынаны мен бердим. Рахмат.